Программабызды улантабыз достор. Бизге келген кийинки конокторубуз менен сиздерди тааныштырыбыз келип жатат. Бардыгыңыздардын сүймөнчүгүңүздөргө ээ болгон бир Үмөт деген кичинекей бөбөгүбүз бар эмес беле. Ошол келди бизге бүгүн конокко. Манасчы Үмөт Дөөлөтов жана апасы Кыдырмышева Бактыгүл эже. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Бүгүнкү майрамыңыздар менен, бүгүнкү кыргыз элинин майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Маанай кандай бүгүн? Жакшы. Жакшы. Манас айтып атасызбы? Ооба. Жакшы. Биз жакында эле ушу ноябрда бир фестивалга барып келди деп уктук эле да. Сизден тактап алалычы. Каякта өттү, эмне болгон фестиваль? Каякка бардыңар? Бул Москвага барып келишти. 19 ноябрда бүткүл дүйнөлүк фестиваль болду. Балдар эл аралык балдардын фестивалы болуп, ошол жака катышып келди. 18 мамлекеттен барыптыр. Үмөт болсо бияктан Кыргызстандан атасы экөө барып келди. Ошо жакшы барып келишти. Эң сонун. Жакшы. Ал эми бизде да болуп атпады беле? 7 түн Манас айтуучу. Ошол жака да катыштыңыздарбы? Аяка ооба 27-синде бай башталышында катышып, Үмөт ачылышын ачып берип, анан кайра кеткенбиз. Бүгүн жыйынтыгына келеле дедиле, келдик бүгүн. Саат 11де ошол жака барабыз. Эң сонун экен. Үмөт, азыркы учурда өзүң эмне менен алектенесиң? Мектепте канчанчы класста окуйсуң дегендей? Мектепте 4-класста окуйм. Мен 3-класс окумакмын да, анан 4-класска аттат дегенде, Манасчысың кыйын окуйсуң депчи. Демек, жалаң 5 деген мага окуп турбайсыңбы? Негизи ошондой болот го, негизи жакшы окуган балдарды аттат дейчү эле. Азамат ошондон жазып азыркы учурда бул нерсе сейрек кездешет, аттат деген дагы. Ал эми ушул манасчылык өнөрдөн тышкары эмнеге кызыгасың дагы? Эмне менен алектенесиң? Өнөрдөн комузга абдан кызыгам. Анан дагы окууга да кызыгам. Азамат. Ошолорду бүтүрүп коюп анан кичине ойнойм. Эң сонун. Кандай оюнду жакшы көрөсүң? Футболду жакшы көрөм. Азаматсыз. Келди. Ал эми тиги сиз Манас айтып аткандачы, кантип айтасыз? Сизге көзүңүзгө көрүнөбү же элестелеби? Жок, аны айтпаш керек. Аны айтпаш керек, э? Манас сага. Ушундай жооп болмок, ушуну укмакмын. Негизи биз баягы бир жылдары билебиз, ушу чоң залда, сахнада ушу Манас айтып атканда, ой, убакыт бүттү, бас деп атасы келип көтөрүп кетип атса да, ордума коюп койгула, мен улантып айтам деген учурлар болгон. Кийинки ыйлабычы да. Эмне токтотосуңар депчи. Азыр чоңоюп калган турбайбы? Ал эми ушул жуманын алкагында негизи биз кыял тууралуу кеп кылып атабыз. Билгим келип атат, Үмөттүн кандай кыялы бар? Эмне жөнүндө кыялданасың? Келечекте ким болгуң келет? Келечекте Саякбай атамдай чоң манасчы болгум келет. Ата-энемди баккым келет. Ой, Азамат. Дагы бир туугандарыма дагы көмөлөрдү алып берип, ошентип баккым келет. Жардам бергим келет. Жардам бергим. Азаматсың, ошону жазба. Тилектериң орундалсын. Айтыңызчы, Үмөт канча жашынан баштап Манас айтып атат? Үмөт ушу кантип айтып калды? 3,5 жашынан баштап айтып калды. Ошол суроону көп беришет. Бул чоң аталары, чоң аталары Манас айтчу экен да, кансалык тапкан киши экен. Андан кийинки чоң атасы да Манас айтчу экен. Андан кийинки өзүнүн атасы дагы Манас айтат да. Айтып ушул атасы 4-класста ушу яка келип, опера балетке келип 4-классында Манас айткан экен. Усубалиевдин алдыначы. Ошондон кийин эле анан булар каныбызда бар болуш керек. Тыныбек атанын айылынан болобуз. Аккан арыктан суу агат деп коет эмеспи? Аккан арыктан суу агат эмеспи? Анан бул мындан улуу дагы 2 байкеси бар. Алар да айтып жүрүштү. Ошол анан бул өзү деле билбей калды да, 3,5 жашында айтты, бирок өзү азыр элестете албайт да. Мен кантип айтып калганымды билбей, айтканымды билбейм дейт. Кичинекейимдечи. Бирок 3,5 жашынан баштап эң биринчи жолу ошо музейдин директору Гүлүм Шамиева деген эжебиз бар эле. Ошол киши ошонун бир эмелерин байкап, ушу Үмөт бир башкача бала болуп атат деп, анда кичинекей болчу. 2 жашында эле ошол киши айтты да. Анан 3,5 жашта Манасын угуп калды. Ким келсе эле Манас айтып берейин деп эле, кичинекейинде эшиктен киши келсе эле отура калып эле Манас айтчу да. Анан тигиле айтып калды, мына айтпадым беле, ушу бала бирде башкача болуп атат. Ушурекин чыгаралчы, бир Ноорузга чыгарып көрөлчү дешти. Анан Ноорузга чыгарды биринчи жолу Чолпонтада, ошондо 3,5 болчу. Айтты, аябай айтып, эл кандай кабыл алды? Элдер аябай ыраазычылыктарын берип, ушундай кубанышып, ушундай күркүрөтү кол чабышты. Андан кийин Роза Отунбаева музейге келип, ошол кишиге жолугуп
ошондон баштап эле анан айта башташты. Айтып Эң интернетке сонун экен. кетип анан чакырыла баштады. Үмүттүн өзүнө суроо бергим келип атат. Сен Манас эпосун окуп атасыңбы? Же окуп баштадыңбы, же бүтүп койдуңбу окуп? Жок, мен атам окуганда, атам өзү окуп, анан ошону мен айткандарымды жазганда ошо эметпесин депчи. Ошону жазган. Эң сонун. Чоң Жакшы, рахмат сиздерге. рахмат. Таң эрте келип мына ушундай маек куруп бердиңиздер. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Алдыга койгон ой максаттар, аруу тилектер орундала берсин демекчибиз. Дагы да болсо сиздерди дал ушул куттуу студиябыздан күтүп алууга даярбыз. Сиздерге да рахмат, чоң рахмат. Чоң рахмат, келип бергениңиздерге рахмат. Бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Жакшы майрамдаңыздар. Анан жакшы айт макулбу бүгүн дагы алабыз, да? Азамат сиңдиси Айшенебиз Ал эми биз программабызды алдыга карай Ийгилик улантабыз. сыры деген рубрикабыз бар. Ошол жакта сиздерге жакшы таанымал болгон Jay-Z аттуу инсан бар. Баарыбыз билген, баарыбыз жакшы көргөн Beyoncé аттуу ырчынын жолдошу. Келиңиздер, Jay-Z'нин жашоо таржымалы ийгилик сыры тууралуу алдыдан чогуу маалыматты алабыз. Андан кийин аш тизме бар.